Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Фатиха сүресіндегі пайдалардан жогорку сабагыбызда айтканбыз. Ошол Alhamdulillah Rabbil Alamin дегенде Аллах Тааламга мактоо айтуу менен бирге эки нерсени эстейбиз. Аллахты мактаганда анын ысым сыпаттарын жана адамга берген жакшылыктарын, Аллахтын адамдарга берген жакшылыгы чексиз. Мына ушул нерседе сүйүү болуш керек деп. Сүйүүнүн түрлөрүн эскергенбиз. Ширк сүйүү бар, арам сүйүү бар, адамдын табиятындагы сүйүү бар жана важип болгон милдеттүү сүйүү бар деп. Ошолордун баарын айырмалап, анан ошол адамдын табиятындагы сүйүүдө арамга айланып кала турган жерге келип токтогон болобуз. Адамдын табиятында Алла Таалам ушундай жараткан, жакындарын, балдарын, бир туугандарын, аялын жакшы көрөт, ал нерсеге ал айыпталбайт, бул табиятындагы. Дүйнөнү жакшы көрөт, акчаны жакшы көрөт дегендей. Бирок кайсы учурда ошол табиятындагы сүйүүсү арамга айланат. Аллах Таалам муну Куранда Тауба сүрөсүнүн 24-аятында баяндаган. Кул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалун иктарафтумуха. Эй Мухаммад айткын деген. Эгерде силердин атаңар, балдарыңар, бир тууганыңар, аялдарыңар, үй бүлөңөр, акчаңар же телип жаткан азыркы бизнесиңер, таап аткан акчаңар ошонун жоготуп калышынан корксоңор, жашап аткан үйүңөрдү, мына ушул нерселер Аллахтан жана Аллахтын элчисинен, Аллах Тааламдын жолунан сүйкүмдүүрөөк болуп, ушулар жакшыраак болотуп кала турган болсо, анда Аллах Тааламдын буйругун, азабын күтө бергиле деген. Чындыгында Аллах Таалам бузукуларды түз жолго баштабайт дейт. Мындайча айтканда, Аллахтан да, пайгамбардан да ушул нерселерди жакшы көрүп кете турган болсоңуз, анда адам балийге түшөт. Мындайча айтканда, абсолюттук сүйүүнү, негизги сүйүүнү Аллахка арнабастан, ошо дүйнөнүн артынан же бир туугандын артынан адам арамга түшөт деген сөз. Ошон үчүн бул жерде ширк деген сүйүүнү теңебеш керек, Аллах Тааламга сүйүүнү. Андан кийин шейх сөзүн улап, Alhamdulillah Rabbil Alaminде сүйүү дегенден Ар-Рахман Рахимде үмүт бар дегенден эмнесин үмүт кылабыз? Аллах Тааламдын ырайымын үмүт кылабыз. Ушул ырайымды үмүт кылуу менен эмнени үмүт кылабыз? Биз Аллах Тааламдын ыраазылыгын үмүт кылабыз. Аллах Тааламдын ыраазылыгын үмүт кылгандан кийин Аллах Тааламдын бейишин үмүт кылабыз деген сөз. Күнөөбүздү кечиришин үмүт кылабыз деген сөз. Ар-Рахман Рахим. Малик яумиддин дегенде адам коркот ал күндөн. Себеби ал күндө Аллах Таалам жазалайт адамдарды күнөөлөрүнө жараша. Ушул күнгө күнөөлөр менен барып калуудан коркобуз. Бул аятта коркуу бар деп айткан. Мына ошондой эгерде адам ибадатта сүйүүнү, үмүттү, коркууну бириктирип туруп ибадат кылса, бул ибадаттын эмнеси болот экен? Негизи болот. Ибадатыңыз толук болот, ибадатыңыз чырайлуу болот, туура болот. Кайсы бири ушул жерде кемип кала турган, же сүйүүсү кемип турган болсо, же үмүтү кемип турган болсо, же коркууңуз кете турган болсо, ибадатта сөзсүз шалакылык бир боштук болот. Керек болсо ушунун бири ажырап кете турган болсо, жанагы секталардын бирине да кирип кетет. Мисалы, кимде ким Аллах Тааламга ибадат кылууда тек гана сүйүү менен гана ибадат кылам, Аллахтан корккондой ал таш бор беле, Аллах Тааламга эгерде мен корксом оюм бузулат, же болбосо Аллах Тааламдан мен үмүт кылбайм бейишинде. Главный менде болгон, жүрөгүмдө болгон Аллахка болгон сүйүүм бар. Ошо менен гана чектелем деген топтор бар. Суфилерде ошондой ишенимдери бар. Мен керек болсо бейишин үмүт кылбайм, тозогунан коркпойм, болгондо Аллахка болгон сүйүүм чексиз, мына ошонун негизинде ибадат кылам дегендер. Булар дагы Аллах сактасын, бул адашуу. Мусулман адам сүйүү менен да үмүт кылып, коркуп, жакшылык Аллах Таалам ырайым үмүт кылып, тозогунан коркуп, Аллахтын каарынан коркуп, бейишинен үмүт кылып, ошого кирүүгө дагы аракет баарын бириктиребиз. Бул нерсе эмнеге жалган? Туура эмес, сүйүү менен гана. Бүт пайгамбарлар келгенде, керек болсо солих адамдар, олиялар, солихиндер, периштелерден баштап пайгамбарлар бардыгы Аллах Тааламдан үмүт кылып турушат. Үмүт кылып, сүйүү менен коркуу менен бириктиришкен. Мисалы, Анбия сүрөсүнүн 90-аятында Аллах Таалам айтат: Иннахум кану юсариуна фил хайрат ва ядунана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин. Алар жакшылыкта умтулар эле. Жакшылыкта, ибадатта умтулар эле, жарышар эле бири-бири менен. Жана бизге дуа кылганда, Аллах Тааламдан дуа кылып сураганда үмүт менен, коркуу менен ибадат кылышты дейт. Пайгамбарлар коркуп, жана ошондой эле учурда үмүт кылып дуа кылган. Улайика аллазина ядуна ябтагуна иля раббихим васила айюхум акрабу яржуна рахмата ва яхафуна азаба. Мына алар ибадат кылганда Аллах Тааламдан дуа кылышып, азабынан коркуп, ырайымын үмүт кылчу эле деп канча деген аяттар бар. Ушунун бардыгы Иса пайгамбар канча деген пайгамбарларды эскертип, үмүт менен, коркуу менен дуа кылышкан деп Аллах Таалам Куранда эскерген.
Анан бул жактан кээ бир секталар чыгып, биз тек гана сүйүү менен гана сыйынабыз деген. Бул адашуу. Анан бир топтор чыгышты. Биз тек гана ибадат кылабыз деген. Үмүтүбүз чоң. Главный жүрөк таза болсун дегендер бар. Билесиздер, намаз окубай эле кой. Эң негизи Аллахка болгон ишенимиң бар. Жүрөгүң, тилиңде келмең бар, жүрөгүңдө ишеничиң бар. Эмне кыласың амал кылып? Жакшылыкты үмүт кыла бер, Кудайдын жүрөгүң таза болсо болду, жакшы үмүтүңдө боло бер. Алар тек гана үмүткө таянгандар. Күнөөнү кыла берет, Аллах тааланын буйругун аткарбай жүрө берет. Булар эмне деп коет? Буларды муржиттер деп коет. Муржиттер алар тек гана үмүткө байлангандар. Аллах сактасын. Үмүт байлап, эгерде аларда коркуу болгондо, күнөөлөрүнө корккондо, же абалдарына корккондо, акыреттен корккондо буйрукту аткарат эле. Тыйгандан тыйылат эле. Үмүт менен чектелип калбайт эле. Алар эмне дешет? Иман деген бул жүрөктөгү болгон ишеним, тилдеги болгон сөз дейт. Тил менен, келмен айтып кой, жүрөгүң ишенип кой. Болду. Амал кайда десең, эми амал кылсаң жакшы, толуктогуч нерселер. Бирок маселеде жок. Главный жүрөгүңдө иманың бар, тилиңде келмең бар. Жакшылыкты үмүт кылып жүрө бер деп айтат да. Бул дагы түшүнүк туура эмес. Мусулман адам тили менен келмен айтат, жүрөгү менен ишенет, денеси менен аткарыш керек. Денеңиз менен аткаруу менен сиз ошол акыреттен Аллахтын каарынан коркуп, ошол учурда жүрөгүңүздө үмүт кылып, анан Аллахка болгон сүйүү менен аткарып, толуктап. Ушул үчөөнү бириктириш керек. Көрүңүздөр, кайсы биринен кеми берсе, кандай адам адашууга түшүп каларын. Ошондой эле дагы бир топтор бар. Алар айтышат, биз коркуу менен ибадат кылабыз дейт. Мисалы булар хавариштер. Хавариштер билесиздер, алар ушундай Аллах тааланан коркобуз деп аяттарды Курандагы жанагы тозокко кирет, Аллах таалам азаптайт, карына калат, ачуусуна калат, каргышына калат деген аяттарды окуп келтирет дагы. Бир күнөө кылсаң эле Аллах таалам сени кечирбейт, сени тозокко салат, сен азапталасың, муну таштасаң сен капыр болосуң, Аллахнын ырайымынан айдаласың деп адамдардан үмүттү өчүрөт. Аллах сактасын. Алар көбүнчө негизинде коркууну алдыга коюп сүйлөшөт. Булар дагы кимдер? Хавариштер. Ошон үчүн алар чоң күнөө кылган адамды керек болсо эмне дейт? Капырга чыгарышат. Аллах сактасын. Ахли сунна фасик десе, алар эмне дейт? Капыр дейт. Динден чыгарып салат деген сөз. Ал эми мусулман адам эмне кылат? Мусулман адам ибадатта ушу сүйүүнү дагы, коркууну дагы, үмүттү дагы бириктириш керек. Кимде ким сүйүү менен чектелип кетсе, суфий болот, кимде ким коркуу менен чектелип кетсе, хавариш болот, кимде ким үмүт менен гана чектелип кетсе, анда муржит болот. Муржитти түшүндүрдүк, э? Мына ушул жол гана үчөөнү бириктирсеңиз гана ахли сунна вал жамааттын жолунда, момундардын жолунда, имандын жолунда чыныгы тавхид адамды ибадатында бириккен болот. Мына ушул үч нерсе кайсы жерде баяндалды? Фатиха сүрөсүнүн алгачкы 3 аятында. Алхамдулиллахи раббил аламинде. Аллах болгон сүйүү, ар-рахман рахим, Аллахтан үмүт кылуу, малик яумиддин, кыямат күндөн коркуу, ал күндүн падышасы Алла таалам адамдарга абалына жараша жаза берет деген сөз. Сөзүн улап шейх айтат, бул аятта ияка набуду дегенде, мен мындай айтканда, о Роббим, сага сыйынам. Ушул үч нерсе менен, сүйүү менен, үмүт менен, коркуу менен. Ушул үч нерсе ибадаттын негиздери экен. Эгер үч нерсенин кайсы бирин Аллахтан башкага арнай турган болсо, анда эмне кылат? Ширкке түшкөн болот. Аллах тааламга теңеген болот. Түшүндүрүп бердик өткөн сабакта түрлөрүн. Кайсы учурда түшүрөт, кайсы учурда түшпөйт сүйүүдө арнаганда. Андан ары шейх сөзүн улап, эмнеге муржия деп аталып калган булар? Үмүткө гана байланып, иманга амалды кошпогону, ошо амалды бөлүп салгандыгынан, амалды кечиктирип салгандыгынан, иман деген имандан амалды бөлүп салгандыгынан муржия деп, иржа деп аталган ушул. Иржадын мааниси кечиктирүү деген сөз. Кечиктирүү деген бөлүп салуу. Бөлүп салуу. Эмнеден? Имандан амалды бөлүп салгандыгынан. Ошентип аталган. Ал эми хавариштер ким десеңиздер, хавариштер булар коркуткан аяттарды алып туруп, только ошол аяттарды негиздеп, ошо менен адамдарды имандан чыгарып, капырчылыкка айыптагандар. Булар мусулмандардын башчыларына каршы чыгышат, аларды капырга чыгарышат, чоң күнөөлөрү менен мусулмандарды эмне кылат? Капырга чыгарышат. Кимде ким ошолдо өлүп калган болсо, тозокто түбөл калат деп ишенген, адашкан тайпалар хавариштер. Андан ары ияка набуду дегенде, бул жерде таухид улухия бар. Мындайча Аллах тааламдын ибадатта жалгыздайсыз. Ал эми ияка настаинде таухид рубубия, Аллах тааламдын жардам сурап атасыз. Аллах тааламдан жардам сурап атасыз. Андан ары ихдинас сиротал мустаким дегенде, сиз Аллах тааламдан хидаятты сурап атасыз. Хидаяттын эки түрү бар. Экөөнү тең сурап атасыз. Хидаяты иршад далала, ана хидаяты тауфик деп коет. Хидаяттын эки түрүн тең сурап атасыз.
Андан ары шейх сөзүн улап адамдардын 3кө бөлүнгөнүн эскерип атат. Аллах Тааламдан акыйкатты билип амал кылгандар, андан ары акыйкаттан жүз буруп же адашкандар, же болбосо акыйкатты билип амал кылбастан Аллахтын каарына калып калгандар. Сироталлазина анамта алейхим гойрил магдуби алейхим валаддолин деген ушулардын баардыгы Аллах Тааламдын илимин билип, жакшылыкты билип ээрчип калгандар яхуттар, адашкандар христиандар деп келет. Ал эми түз жолдо жүргөн момун мусулмандар. Бүгүнкү күндө мусулмандарга да ушул коркунуч бар. Кандай коркунуч бар? Эгер илим албаса, умтулбаса, диним деп билип жүргөн нерсесин акыйкатын түшүнбөсө, ушуну туура кылып атамбы, кылбай атамбы анын тактап жүрбөсө, адашып кетет. Ал эми билип туруп амал кылбаса, Кудай сактасын, Аллах Тааламдын каарына калат. Ошон үчүн бул жерде адамдарды 3 топко бөлгөн. 3 топко бөлгөн. Ушуну биз дайыма Фатиха сүрөсүндө ар бир намазыбызда, ар бир рекетте Аллах Тааламдан суранабыз. Аллахым өзүңүн каарына калып калгандардын жолуна сала көрбө. Жолдон акыйкатыңан адашкандардын жолуна сала көрбө. Өзүңө ыраазы болгон, жакшылык кылып берген момундардын жолуна сала көр. Жакшылыгыңды угуп амал кылган, хидаятыңан жүз бургандардын жолунан эмес деп. Куранда эреже бар. Кээ бирлер түшүнбөй магдуб алейхим десем бул Аллах Тааламдын лаанатына калган, каарына калгандардын бизге эмне тиешеси бар деп айтышат да. Тафсирде Куранда эреже бар. Ал-ибро би умумил лафз ла би хусус сабаб деп коет. Куранда бир аят түшкөндө ибарат ала турган нерсе ошонун түшкөн себебине карап отуруп бербейсиз. Бул яхуттарга айтылган го, анан бул христиандарга айтылган, мунун түшкөн себеби бир сахабага түшкөн го деп мусулман адам антип отурбайт. Эмне кылат? Ошол келген аяттын сөзүнө көңүл бурат. Каарына калгандарда дедиби, биз кандай жол менен каарына калды деп сурай бересиз. Амал кылбай, билгенине амал кылбай каарына калдыбы? Ачуусуна тийди Аллах Тааламдын. Значит, биз дагы бүгүнкү күндө амал кылбай турган болсок, ошого кептелебиз деген сөз. Адашкандар, христиандар кантип адашты десе, алар илимден жүз бурган, көңүл бурган эмес, адашкан десе, бүгүнкү күндө да мусулман адам көңүл бурбаса, илим албаса, адашат экен деп өзүбүздүн абалыбызга салабыз келип түшкөн аяттарды. Анын түшкөн себебине карап отура бербейбиз деген сөз. Мына ушул тафсирде алымдар эскертип келген эрежелерден болуп саналат. Кээ бир алымдар салафтардан айтышкан, сахаба табииндерден калган сөз. Кайсы биздин алымдардан бузула турган болсо, алымдардан арасынан бузула турган болсо, ал яхуттарга окшошкон болот. Эмнеге? Билип туруп амал кылбагандыгынан. Алым билет да. Ал эми биздин карапайым адамдардан, ибадат кылып жүргөндөрдөн бузула турган болсо, алар христиандарга окшошкон болот. Себеби христиандар ошо илимден жүз буруп адашкандар. Ал эми яхуттар билип туруп адашкандар. Билип туруп Аллах Тааламдын каарына калгандар. Эми өзүңүзгө саласыз. Эгер билип туруп амал кылбасаңыз, биринчисине түшөсүз. Эгер жалкоолонуп, ныксырап, умтулбай, жалкоолонуп жүз бура турган болсоңуз, умтулбай турган болсоңуз, анда адашкандардын тобуна түшөсүз. Аллах сактасын. Экөө тең коркунучтуу. Кээде шайтан ушинтип адамдарды азгырат. Үйрөнбөй эле кой, сага жүк болот. Билбей эле кой, сага сурак болот дегендерге, ал ошо үйрөнбөй кой, мен билбей эле коеюн, умтулбай эле коеюн деген андан да коркунучтуу. Жакшылыктан жүз буруу болуп саналат. Аллах Тааламдын хидаятынан жүз буруу боюнча аяттар көп келген Куранда. Бул коркунучтуу нерсе. Жакшылыктан жүз буруу, өзүңдү жакшылыктан коргалтыруу өтө коркунучтуу нерсе, Аллах сактасын. Ал эми илим менен амалды бириктиргендер, булар кимдер? Мун амалихим, ана амта алейхим деп окуп атпайыкпы? Аллахым сен неымат кылып бергендер. Ушулардан ыраазы болгондордун жолуна сала көр деген булар Аллахтын элчиси, пайгамбарлар, чынчылдар, шухадалар, солихиндердин жолу. Куранда Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 29-аятында "Омай юти Аллаха ва расула фа улаика ма'алладина ан'амаллаху алейхим" деген аят. Ким Аллахка жана Аллахтын элчисине баш ие турган болсо, алар ушундай адамдар менен болот. Аллах Таала неымат кылып берген адамдар менен болот. Алар кимдер неымат кылып берген, жакшылыгын берген адамдар десе, алар пайгамбарлар, чынчылдар, шухадалар, солих адамдар. Ва хасуна улаика рафиқ. Алар кандай жакшы топтогу адамдар деп. Шейх сөзүн улап, эгер десем мына ушул топтордо кыяматка эмне бирге болом десең, мындай жакшы адамдар менен бирге болом десең, анда сен илим менен, пайдалуу илим менен солих амалды бириктиргин дейт. Экөөнү ажыратып салбаган, билип туруп амал кылбай койбогун деген сөз. Дагы бир пайдалардан шейх келтирип атат берди. Ана амта алейхим деген сөзгө көңүл бургула дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таалам сен хидаятты бердиң, өзүң жакшынакай кылып
ушуларга нематыңды бердиң деген бул сөз хидаят Аллах Тааламдын колунда экен. Сен өзүңдүн акылың менен, күчүң менен эле жетип ала турган нерсе эмес экен. Ушундай илим алыштыкка да, амал кылыштыкка да, жакшылыкта жүрүштүккө бардыгында Аллах Тааламдын жардамы болуш керек экен. Ошон үчүн дайыма бүйдө карасаңыздар, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деп. Ибадат кылыш үчүн да Аллах Тааламдан жардам сурайбыз. Хидаят жолуна түшүш үчүн да Аллах Тааламдан жардам сурайбыз. Илим алам десеңиз дагы жардам сурайсыз. Амал кылам десеңиз дагы жардам сурайсыз. Бул деген сөз дуаны эч убакта тилден жашооңузда үзбөңүз деген сөз. Туура жолдо жүрөм десеңиз дагы дуа кыласыз Аллах Тааламдан. Ошол жолдо бекем болуш. Ошол жолдо бекем жүрсөңүз, ошол жолдо өмүрүңүздүн акырына чейин өтүп кетиште, туура жолдо жүрүп туруктуу болуп өтүштү да суранасыз. Бул Аллах Тааламдын жакшылыгы. Адамдын күчүнө салып койсо, адам бат эле тайып кетет. Илимде, амалда, жакшылыкта жүрүп бардыгы Аллах Таалам колунда. Аллах Тааламдан көп дуа кылыш керек. Ошон үчүн аятта амта алейхим деп келди. Сен аларга өзүң ыра көрүп, өзүң туура көрүп, немат кылып бердиң ушу жолду деп атат да. Мындай айтканда жүрөгүңдү Аллах Тааламга байла, өзүңдүн күчүңө, кудуретиңе таянба деген сөз. Анан шейх сөзүн айтат. Бул сүрөдө эгер жакшылап бойлонуп, акыл калчап көрө турган болсоң, Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын, сага болгон жакшылыктары кандай зор, чоң экенин билесиң дейт. Бул сенин ыйманыңды көтөрөт, якиниңди, Аллахка болгон ишенимиңди бекемдеп дагы өстүрөт дейт. Жана өзүңдүн алсыз экениңди билесиң. Ошол үчүн алсыздыгыңдан Аллах Таалам үйрөтүп, сүйүүнү, үмүттү, акыреттен коркуп тур. Ошондой эле ибадат кылгандан кийин сура деп атат. Эң суроонун эң чоң жакшылык эмне экен десең, бул хидаят деп. Андан кийин ихдина сиротал мустаким, хидаятты сурагын. Жана ушул жолдо адашып кеткендердин өзүң ыраазы болгон туура жолдордун жолуна жолдо деген нерсени айтып атат. Мына шейх айтат, бул адам бул Фатиха сүрөсүн дайыма намазда окуп аткандан кийин жакшылап ар бир аятындагы маанилерди түшүнүп алыш керек. Түшүнүп, билип алыш керек. Аллах Таалам өзүн ырайымдуу, мээримдүү деп даңазалап аятта айткандан кийин, ушул мээримин кимге төгө турган, ырайымын кимге төгө турган бир махлук бар дейт. Ошол махлукка жетишке аракет кылыш керек. Кыямат кайымда Аллах Таалам жазалайт. Падыша десе, анда ошол күндө жазалана тургандар бар. Кул деп айтып аткан болсо, ал кулдун сыйынуучусу бар деп атат. Аллах Таалам түз жолго салам десе, значит түз жолго салынуучу бар дейт. Сен Аллах Таалам өзүң ыра көрүп, ушу жакшылыгың менен түз жолго саласың десең, анда түз жолго салынуучу кулдары бар дейт. Сен каарыңа түшкөндөр десе, значит каарына түшүп аткан адамдар бар дейт. Булар яхудтар жана илимди билип амал кылбагандар, жакшылыкты билип жасабагандар. Деп ушунун баардыгын шейх эскерип, мына ушул нерседе сүйүү эле өзү эле эмес, жалынып жалбаруу болгон сүйүү, үмүт бар, коркуу бар. Мына ушул ибадаттын негизи экен деп шейх сөзүн аяктады. Бул кыска Фатиха сүрөсүндөгү Шейх Солих Фаузан хафизахулла топтогон же бир сабагында айткан Чакан Барашевдагы пайдаларды сиздер менен бөлүштүк. Ушуну жакындарыңыздарга үй бүлөгө кайталап намазда окуйт дайыма, ошого эскертип туруңуздар. Көп учурунда адам ушул окуп аткан, күнүмдүк окуп аткан нерселерин кайдыгерликтин айынан же илим албагандыктан, же ичиндеги ошол аяттын маанисин түшүнбөгөндүктөн же умтулбагандыгынан калып кала берет. Анан окуп жүргөн намазы физзарядкадай болуп калат Аллах тааласын. Же адатка айланып келет. Ошон үчүн алымдар айткан, кээ бир ойгонгон адамдардын адаттары ибадат деген. Ал эми кээ бир кайдыгерликте жүргөн адамдардын ибадаттары адат деген. Эмнеге себеп кайдыгер адамдын ибадаты адатка айланып калат? Себеби маани бербейт, түшүнбөйт, эмнени окуп атканын, эмнени айтып атканын, денеси намазда, ою талаада болуп калат Аллах тааласын. Ал эми ойго жүргөн адамдар уктаса да уйкусу ибадат, зикир менен жатат. Ошол нерсенин планы менен алдыда намазына көңүл буруп, мындай ошого дайыма ойгодо жүрөт деген сөз. Анан дагы бир эскертип кетчү нерсе туугандар. Дайыма эстеңиз. Намазга турганда Аллах Таалам пардасын ачат. Парданы ачканда сиз Аллах Таала менен байланышта болуп атасыз. Анан сиз ар бир аятты окуганда Аллах Таалам сизге жооп берет. Аллах Тааламдын кудуретине. Бул ачык хадисте келди. Кулум ушу намазга киргенде Альхамдулиллахи роббил аламин дегенде, кулум мени мактады деп. Ар-Рахман Рахим десе мени таңктады деп. Малик йомиддин десе мага мактоо айтып улуктады дейт. Анан ары ияка набуду ва ияка настаин дегенде,
жарымы мага, жарымы кулума дейт. Мындайча айтканда сиз 3 аятты окуганда Аллахка арнап атасыз, даңктап, мактап, сана айтып, хамд айтып. Андан ары дуа. Аллах Таалам болгон ибадатты айтып, андан жардамды сурап, хидаятты сурап, ашкандардын жолуна салба Аллахым, өзүңдүн каарың калгандардын жолуна салба, мени туз жолго сал деп дуа кылып атасыз. Ошон үчүн намаз бүткөндө жана доллин деген, амин дегени өзү ошол. Аллахым кабыл кыл деген сөз. Мындайча айтканда Фатиха сүрөсү өзү дуа. Аны айттык. Бул улуу сүрө, Курандагы маанилерин кайтары, максаттары кайтары, рукуя, шыпа, жана мааниси терең. Кээ бир алымдар ушу Иякана буду, Иякана стайын дегенге том китептер жазган. Дагы бир алымдар айткан, мен көп нерсени карап көрсөм, эң чоң хидаят, жакшылык бул хидаят экен. Аллах Тааламдан хидаят суроо экен деген. Ошол суроо Фатиха сүрөсүндө бар экен деген. Жаңылбасам Ибн Таймиянын сөзү. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетем. Фатиха сүрөсүндөгү пайдалар дайыма кайталап, унутуп калсаңыздар эскерип, себеби бул ар бир сүннөттө, нафилде, парста өмүр бою өлгөнчө бул дүйнөдөн кайталап тура турган нерсе. Ар бир аяты терең маанилерди камтылган. Элестетип көрүңүздөр, Курандагы жалпы маанилер, максаттар, багыттардын энеси, негизи ушул Фатихага кайтат деп айтып аткан болсо.